орус келгин дыйкандары, орус келгин дыйкандары көп болгон. Көп. Мына карап көрүлөчү: Александровка, Семеновка, Григорьевка, Ананева, Николаевка, Сазановка, Преображенский, Вознесеновка, Теплокульчик, мына орус айылдарда жакшы жерлерде суусу бар, балыгы бар, токой бар, айду аянты бар. Мына ушул жакшы жерлердин баарын орустар отурукташып, өздөрүнүн ата тектеринин аттарын коюшуп, мына ошондуктан бул жердеги көтөрүлүш өтө курч менен өткөн себептердин бири дагы ушул да. Андан ары көтөрүлүш июль айында башталды деп атпайбы, анан августта күч алган. Август айына көтөрүлүш өтө күч алат дагы. Түндүк Кыргызстанда алгачкылардан болуп, куралдуу көтөрүлүшкө кеминдик кыргыздар чыгышкан да, кеминдеги Сарбагыш уулу. Бул көтөрүлүштүн жетекчиси катары Мөкүш Шабдан уулу хан көтөрүлүп, Мөкүш Шабдан уулу жетекчилик кылган бул көтөрүлүштү. Андан кийин Ысык көлдүк кыргыздар дагы көтөрүлүштүн чордонуна айланган. Көтөрүлүш Кыргызстандын баардык аймагын камтыган. Өзгөчө мен айтып кеттим, жанагы түндүк Кыргызстандын көтөрүлүшү өтө чоң өзгөчөлөнүп турган да. Көл каласында көтөрүлүш 5 августта башталган. Ысык көлдө 5 августта башталган. 5 августта башталып, 10 августта бүткүл Ысык көл оюна тарап, Каркыра жайлоосуна чейин тарап, ошол жердеги жанагы уйгурлар менен дуңгандар ал жактагы 500дөн ашык дүкөнчөлөрдү талкалашкан жана орустар. 11 августта кыргыздар менен дуңгандар биргелешип, Караколдо орустар чеп болгон да, ошол чеп талкалашып, ошол жерге кол салышып, анан уже августтун ичинде бүткүл Ысык көл өрөөнүнө көтөрүлүш тараган. Анан эми көтөрүлүштүн басуу аракети кандай болот? Көтөрүлүштүн басылышына орус бийлиги жан үрөп, күч менен басууга аракеттенишкен, мыкаачылык менен басууга аракеттенишкен. 1916 жылы 17 июлда жанагы Түркстанда согуш абалы жарыяланып, Куропаткин деген генерал губернатор болуп, армиядан чакырылып, согушка чыккан армиядан чакырылып, Түркстандын генерал губернаторлугун дайындап, Түркстанга 11 батальон, эмне деген бул аскер? 11 батальон. 3,5 миң почти 3,5 миң аскер жиберилген да ушул көтөрүлүштү басуу үчүн. Көтөрүлүш аябсыз түрдө басылган. Кандай? Мисалы, булар орустар эч бир адамды аяган эмес. Мына Беловодскийде, чүйдөгү Беловодскийде 500 адамды, эркектер мисалы көтөрүшкө чыкты, айры чалгы чапкы көтөрүп алып. 500 жанагы аял балдарды көтөрүлүшкө катыштыңар деп туруп, жана орустардын билесиңер, илгери бир ашталып жасаган сарайлары бар эмес, жыгачтан. Ошого камап туруп 500 адамды өрттөп жиберишкен, мыкаачылык. Андан кийин ошол Ысык көлдө Теплоключенко деген айыл бар. Ак суу. Теплоключенко деген айылда 500 кыргызды тизип атып туруп, 100дөн ашык адамдын сөөгүн ошол Ак суу деген сууга агызып жиберишкен да, мыкаачылык. Орустар жана боюнда бар аялдарды штык нождар, мына сүрөттө турат штык нож, орустар мына баягы империялык орустардын, мыкаачы орустардын мына куралдары. Ошол аялдардын курсагын сайып, мына ушундай мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Мына могу Каракол шаарынын жанында Ырдык деген айыл бар. Мариинск деп мурун аталган. Орустар Мариинск. Ошол жерде азыр дуңганы улутуна элдер жашайт да. 700дөн ашык дуңганды тизип туруп атып ташташкан да, өтө мыкаачылык. Бул түндүк Кыргызстанда көтөрүшкө, вообще эле Түркстанда көтөрүшкө, анын ичинде Кыргызстандагы көтөрүшкө жеке эле кыргыздар катышкан эмес. Ошол жерде жашаган уйгур, татар, калмак, казак, өзбек, дуңган улуту. Бул жеке эле кыргыздын көтөрүшү, ошол жерде жашаган түрк тилдеги улуттардын, ошол орус императорлугуна, падышалык, колониялык Россиянын саясатына каршы көтөрүлүш болгон да. Анан эмне кылат баягы? Көтөрүлүш сөзсүз түрдө бул күчтөрдүн балансы тең болгон эмес. Орустар мына карагылачы, бул жердегидей болуп пушка, замбирек менен аябай мыкты куралданган да. Кыргыздардын болсо шалгы, айры, жок, бир-экинин куралы болгон дагы. Тукум курут болуп калуудан корккон эл
августтун аягы сентябрдын башында мына бул жерге атайын көргөзүп коюп зоо мына. Бул ысык көлдүн өзгөчө ысык көл кызы. Могу бедел ашуусу аркылуу, бедел деген ашуу. Бул жерде беделди көргөзөбүз, бирок тогону көргөзүп койдук. Бедел ашуу аркылуу тукум курут болуп калуудан коркушуп Кытайга катышкан да. Кытайга катышкан. Акшыйраак бедел деген ушул ашуулар аркылуу Кытайга качып, ал жерде эмне болгон? Эми трагедия өзүнчө. Ал жерде жолдо жүрүп канча деген адамдар сууктан, ачкадан кырылды. А Кытайга баргандагы тиги жанагы жашоо турмуш, күндөлүк турмушту мына биз жазуучу, акын жазуучулардын ырларынан, мисалы Ажар повестин канчалаган мына монологдорду айткансыңар, чынбы мектепте? Ушул кыздын тагдыры. Же болбосо мына Алы Токонбаевдин жана Кандуу жылдар деген окуп алачы, Кандуу жылдар. Ыр түрүндө жазылган эме, роман. Же болбосо Мукай Элебаевдин Узак жол деген поэмасында мына эмне деген ошол турмуш чагылдырылган да. Мына башкача айтканда 16-да көтөрүлүш Кыргыздын тарыхындагы эң трагедиялуу тарых болуп эсептелет да. Мына мен маалыматтарды келтирейин да, бул жерде азыр жазайын. Кытайлык маалыматтар боюнча Кытайга 332 миң адам качып барган. 200 миңге жакын мына, 200 миң. Түндүк Кыргызстанда адам өлгөн. Бул Түндүк Кыргызстандын 41,4%. Башкача айтканда бул геноцид да. Кырып таштап, 41% элди орус падышалык Россиянын аскерлери кырып таштады. Эмне деген трагедия. Геноцид бул. Геноцид да тукум куруп деп айтсак болот. Мына ушундай да. Кыргыздардын улуттук боштону күрөшү жеңилүүгө учурады. Бирок жеңилүүгө учурап жырткычтык менен басылды да. Бирок жеңилүү менен аяктаганына карабастан көтөрүлүштүн тарыхый мааниси чоң. Анткени Түркүстандагы колониялык саясат үчүн падыша өкмөтү жергиликтүү калктан сокку жеди. Түрдүү улуттак элдер биргелешип улуттук эзүүгө каршы күрөшкө чыгууга боло тургандыгын түшүнүштү да. Мына ушундай. Анан мына сөзсүз түрдө биз бул тарыхты, трагедия тарыхты сөзсүз түрдө эстешибиз керек. Мына кийинки жаштар, мына окуучулар, кийинки жаштар келечек. Мына ошол мына азыр Боом Капчыгайында, мына сүрөттө көрүп тургандай Боом Капчыгайында ошол көтөрүлүштүн 90 жылдыгына атайын уюштурулуп, мына эстелик монумент ачылган да. Муну биз эч качан тарыхтан унутпашыбыз керек. Мына өткөндө дагы кошумча иретинде айтайын. Мына волонтер дейбиз, доброволецтер этиги бедел ашуусунун этегине барышып, ошол жерде дагы эле адамдардын сөөктөрү көмүлбөй жатат да жердечи. Дагы эле көмүлбөй. Ошол жерлерге мына жанагы 2006-жылы атайын мына жанагы Кыргыздын жаш патриоттору жетектеп барып ошол жерде сөөктөрдү жыйнап көмүшүп, ошол жерге дагы эстелик орнотуп кетишти да. Бул дагы чоң нерсе да. Дагы эле болсо сөөктөр жатат. Бирок биз жаштар бул трагедиялык тарыхты унутпашыбыз керек. Аны ар дайым эстеп, керек болгон учурда ордуна коюш керек. Бул 16-да көтөрүлүш дагы эле ордуна коюла элек азыр мамлекеттер ортосунда. Муну дагы чоң деңгээлге көтөрүп чыга, бул келечектин иши да.